Эми чын-чындан келгенде жолду эптеп оңдоп келгенбиз да. Тешиктерди жок кылып, ушундай иштер менен эле алек болгонбуз. Бүгүнкү күндө мына бул жыл эле бизде 8 жол реконструкциядан өтүп атса, 4 жол жаңы курулат. Анан ушулар жолдор курулуп, реконструкция болуп кеңейип атса, биз кайсы жагына кеңейтебиз? Элдер талап коет. Анан ошол эле азыр Чыңгыз Айтматов проспектин айтып атсаңар, ал эл дагы кече биз ушу айланма жолду бузуп, түздөп атканда алар деле колдогон да. Мына 464 объект аяктан бузулду. 464. 68 эмес, бул жанагы проспект Чыңгызда 464. Анда деле баары туура көрдү да. Аяктан мыйзамсыз болгон курулуштарды далилдедик. Аяктан капиталдык курулуштарды да көрсөтүп кеттик. Алардын баары мынакей 69 капиталдык курулуш бузулду. Эми аны биз деген компания катары ушу мыйзамсыз эле да бар базага бускан жерибиз жок да. Аны ушул жол курулсун деп 6 полосасы менен жол курулсун деп кылдык. Себептен да акча бар бүгүн, мүмкүнчүлүк бар, муктаждык бар, ошону куруп атабыз. Проспект Чыңгыз Айтматов ошондой эле көрүнүш. Ушул жерден мына мен астыңарга келгенде ооба башында айтканбыз. Бизде казыр кеңейтүү боюнча эч кандай ой пикирибиз дагы мындай пландарыбыз жок деп. Бирок баарыбыз көрүп атабыз. Күндөн күнгө жашоо турмуш өзгөрүлүп атат. Бир 2 айда эсептесек 28ден 33 миңге чейин автоунаа кириптир Бишкекке. Мына регистрациядан өтүп. Эми анын баарын кайгына батырабыз. Ошондуктан биз керек болсо бүгүнкү күндө ыкчам чечимдерди кабыл алып, жоопкерчиликти алганга даярбыз. Керек болсо пландарыбызды күндө өзгөрткөнгө даярбыз. Себеп дегенде бир күн калып калсак, бул иш эртең күнү терс көрүнүштөрүн көрсөтөт. Ошондуктан биз кабыл алып аткан чечимдердин баары ушул жолдорду кеңейтүү, жол түзүм инфраструктураны түзүү максатында. Анан ошол эле Чыңгыз Айтматов туура эч качан биз компенсацияны жокко чыгарган эмеспиз. Компенсация маселеси ачык. Бирок мамлекет дагы өзүнүн белгиленген укуктарын милдеттеменин алкагында биринчи ирет жүргүзө турган иштерди жүргүзүп атабыз. Биз ошакта мыйзамсыз убагында алып калган, же болбосо муниципалдык жерге чыгып кеткен нерселерди аныктап, азыр түшүндүрмөлөрдү берип атабыз. Анан компенсацияга дагы убакыты жетет. Бирок баарыңар билесиңер, компенсация жеткенде эле жанакы спекуляция башталат. Биздин оюбузча бул сотак $80 миң турат эле, $100 миң турат эле. Кантип алабыз? Каяка биз жол курабызбы же булардын жерин эле сатып алып эле жүрөбүзбү анда? Андай жок. Себептен де біз жанакы түндүк айланма жолду дагы жеке турак жайды бузуп атканда, ал жерде ипотека аркылуу дагы 29 жаранга биз ипотека аркылуу үйлөрдү бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Биз дагы издеп атабыз, биз дагы алардын укугун коргоонго аракет көрүп атабыз. Бул жерден да ошондой болот. Мына 68 билдирүү таратылган Чыңгыз Айтматов. Ошонун ичинен бизде 32 объект муниципалдык менчикке чыгып кеткен. Эмнеге аларды айтпайт? Ооба 36 бар. Жанакында Кызыл китеп убагында алган, бирок Союз учурунда 40-50 жылдарда эстеп атат, бирок анда деген жеке менчик деген болгон эмес да. Мына 99-жылы кирип атпайбы? Жаңы жер кодекси киргенден баштап жеке менчик деген маселе жаралганда. А биз дагы айтып атабыз, 70-жылы генплан болгон, баарына түшүндүрмө берилген, 2006 жылы бекитилген, ал дагы улантылган, ошондой кеңейиш керек деп. Ошондуктан бир эле мындай түшүндүрмө берип койгон, биз да каршы эмеспиз. Бир дагы биздин жарандарыбыздын, Бишкек шаарынын тургундарынын менчигине кол салат тургандай оюбуз да жок, андай аракетибиз да жок. Компания эч кандай жок. Биз кимден ким ашып кетет экен, көбүрөөк снос кылып коет экен. Жок. Эгер муниципалдык биздин шаардын кызыкчылыгына туура келе турган болсо, ошондой иштерге барып атабыз. Бул жолду кеңейтип атканда, бизде социалдык мекемелерди куруп атканда, мамлекеттик мекемелерди куруп атканда ушундай иш чараларга барып атабыз. А мындай түздөн түз бар, буза турганда оюбуз жок.